Бул ашкана Кыргызстандын аймагында жайгашкан. Базарга жакын болгондуктан кардарлары да көп. Тамактануучулардын жарымынан көбү Тажикстандын жарандары. Мындан сырткары эки мамлекеттин жараны болгонуна карабай, бири-бири менен жылуу мамиледе пикир алышып, сүйлөшүп отурушат. Аксакалдар да мына ушундай коомдук тамактануучу жайларда жолугушуп, айрым маселелерди чыр-чатаксыз эле чечишет экен. Кыргызстандык тең туштарым менен ар дайым мына ушундай чай үстүндө жолугуп турам. Бири-бирибиз менен жаңылыктардан сүйлөшүп, жакшылыктарды бөлүшүп турабыз. Айрым учурда жаштардын ортосундагы майда пикир келишпестиктер тууралуу сүйлөшүп, аны эки тараптуу тынчтык жолу менен өз убагында чечүүгө аракет кылабыз. Биз да өз жаштарыбызга насаатыбызды айтып, кыргызстандык аксакалдарда жаштарды ынтымакта жашоого үндөп келишет. Улар бизди чакырады, биз уларны чакырамыз. Алар бизди чакырышат, биз да аларды чакырып турабыз. Карым-катнашыбыз жакшы, маарекебиз да бир. Соода-саттык алакаларыбыз да ар дайым биргеликте болуп келген. Биз Тажикстандагы досторубузга өз үйүбүзгө баргандай катташып турабыз. Алар да биздикине келип турушат. Жакшы. Бемалар өзүбүздүн үйгө барганда барып келе беребиз. Улам бизге келип кете берет. Ашкананын кардарлары гана эки мамлекеттин жарандары болбостон, кызматкерлер да ар тараптан келишкен. Кыргыз, тажик жана өзбек улутундагы ашпоздор ынтымакта иштеп келишет. Тамактануучу жайдын кожоюну 27 жаштагы Шерзат Самандаров буга чейин 12 жылдан бери ата-энеси менен биргеликте ашпозчулук кесибин аркалап жүргөн. Азыр өз алдынча коомдук тамактануучу жай ачып, элге кызмат көрсөтүүдө. Бизде тажиктер дагы бар, кыргыздар бар, өзбектер бар. Оштон поварда да алып келдик. Шашлыкчылар Тажикстандан. Поварларыбыз өзүбүз айылдан. Биздин эми 60% клиенттерибиз ошол Тажикстан, мисалы биз ошол чегара жакта болгонубуз үчүн тажиктер, кыргыздар, өзбектер бардыгы келет бизге. Эки мамлекеттин чегарасындагы мына ушундай кызмат көрсөтүүчү ишмердүүлүк бул аймакта жакшы өнүккөн. Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары бири-бирин ар тараптуу тейлеп турушат. Мындан улам эки тараптын мамилеси жакшырып, экономикага да салымы чоң дейт Жаңы Жер айыл аймагынын башчысы. Бул жолдун боюнда мал базар бар, белки шлакоблок чыгарып сатуучу жерлер бар, стоо бар, вулканизация бар. Ошондой элге көрсөтө турган кызматтар бул жерде көбөйгөнү жакшы. Себеби бул жерде трансграничная торговля дейт, ошондой соода жакшы өнүккөн. Менимче бул өнүккөнү, мындай соода-саттык жерлер же тамактануучу жерлер көбөйгөнү бул элге жакшы, экономика бул эң бир негизги тирек да. Серепчилердин айтуусу боюнча чегарага жакын аймактагы чыр-чатактардын чыгуу себептеринин бири жумушсуз жаштардын айынан болууда дешет. Мындан улам эки тараптуу мамиле калыптанбаган чегаралаш аймактарда тез-тез пикир келишпестиктер орун алып турат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.